ар дайым спорт менен машыкканыңыз байкалып турат. Ооба. Сизге теңелиш кыйын экен. Сизде уят карган бир видео чыкты. Бардыгы жалпысынан 15. Мен атам дагы, апам дагы мугалим болгон. 5 баланын атасы экенсиз, өмүр баяныңызды карасак. Ушу балдарды тарбиялоодо эмнеге маани бересиз? Жогорку кеңеште мындай ыкмаларды колдонбойсузбу? Жок. Кардашторго, касыпташыларга карата. Жок, гомосексуализмдер бүгүнкү күнү дагы мындай көп экен. Атым Соронбай деп койдум да. Бийликтин кадамдарына кандай баа бересиз? Мандатым алып коем же болбосо башка дегенден мен коркпойм. Парламентке бир топ деген сын пикирлерди айтат, требованиялары күчтүү, бирок өздөрү шайлоого келбейт да. Мындай видео монтаждап аракет кылыптыр, жакшы элечи. Партия менен келген депутаттарды башкаруу абдан жеңил болот. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүнкү биздин маектешибиз Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов болмокчу. Анын бүгүн биз машыгып аткан залына келдик. Саламатсызбы, Тазабек Икрамович? Ассаламу алейкум, Эламан. Кандайсың? Жакшыбы, ден соолуктар? Машыгып аткан жериңизге келип калдык. Эгер туура көрсөңүз, көнүгүүлөрдү жасаганча ушул жерде бир жакшы маек курабыз деген ишеничте болуп турабыз. Ооба. Жакшы машыгып атасызбы? Жакшыбы? Жакшы, баары жакшы. Катуу ар дайым спорт менен машыкканыңыз байкалып турат. Ооба. Спорт менен досум десем болот. Ар дайым спорт менен машыгып, жалпы баарын эле спортко чакырып кетет элем. Адамга бүгүнкү күнү эң керектүү, эң биринчи байлык бул ден соолук да. Спорт менен көптөн бери машыгасыз, такай машыгып турасызбы? Негизи спорт менен мен жаштайыман машыгам. Спорт менен досум десем болот. Бүгүнкү күнгө чейин спорт менен машыгып, ар дайым. Сөзсүз түрдө 2 саат, 3 саат спортко бөлөм. Күнүгө күн алыс келип турасыз спортко? Негизи жумасына 5 жолу келгенге аракет кылам. Жумушка байланыштуу баргандай болуп калат, бирок жумасына суббота, базар күндөн башкасын келгенге аракет кылам да. Жакшы. Көрөлүчү канча. Мен эсептеп турайын анда, Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10. Канча килограммды көтөрдүңүз? Азыр 10, 20, 30, 60, могул 15 чыгат, 25 чыгат. 25 чыгат өзү, штанга. Так, 35, 30, 60, 75 экен да, Нет, 85 экен. Жакшы. Мен да көтөрүп көрөйүнбү? Көтөр. Контролдо тур. Страховка кылып турмуз, бирок. Страховка кылайын. Бирок көптөн бери залга барбай калдым да. Албетте сизге теңелиш кыйын экен. Өзүңүз спорт мектебинде бүткөнсүз, Мен физкультура институту бүткөм. Жаштайыман спорт мектептерге айылдан Кызыл Сеңир деген айыл бар, Жалал Ата, Сузак районунда. Жалал Ата шаарына 17 километр алыстык. Ошол жерге 6 деген автобус каттайт эле. Анан кечкисин автобустар токтоп калат эле. Анан Благовещенкага чейин эптеп келип, андан бул жака жөө келген күндөрүбүз болгондо. Далай. Канча чакырым аралыгы? Аралыгы бул жагы бир 7 километр, 7-8 километр болуп калат. Ошондон бул жака жөө келчү. Благовещенкадан. Кээде шаардан автобустар токтоп калат эле, ал-малда билесиңерби, Сузак. Автобустар тез эле токтоп калат эле. Өзүбүз коюп алган Алагет деген остановка бар эле. Кээде машиналар токтоп калса токтойт. Анда деле машина деле аз болчу да, Союз учурунда. Ошо жөө басканыңызга карабай, жолдун алыстыгына карабай дайым залга барып турчу белеңиз. Ооба, ал жака барып, ошол малдарда абдан бир спортко бүгүнкүдөй эле кызыгуулар болчу. Ошол малда өзүңөр
Кыргызстандыктын бардыгы Орто Азияга таанымал Тапанча палван деген болгон, Абдурахман палван деген чыккан, Малик палван, Баяман палван деген сыяктуу ушундай палвандар чыккандыктан ошол малдагы жаштар дагы ушу үлгү тутуп ушундай күрөшсөк деген. Ал малда биз жакта ушу тойду дагы ушу кыргыз күрөштүрүп ошо менен күрөшкө кызыгуңуз да ошондон башталган экен сиздики да. Мени күрөшкө кызыгуум ошондон башталган да. Ардагерлер арасында да грек-рим күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катышып турасыз. Канча жолу катыштыңыз? Канча ар барганда эле орун алып келип атасыз? Негизи 4 жолу катыштым. Биринчисинде 3-чү орунга күрөшүп ал жерден утулуп калдым. Россияда болуп Россиянын спортчусу менен чыгып бир аз тартышып болуп ал жерден 3-чү местага күрөшүп уттуруп койдум. Кийинкисинде Грузияда болду. Грузияга барып ал жерде 3-чү место, 3-чү орунду ээлеп келдим. Анан кече жакында Грецияга барып ал жерде 2-чи орун болуп калдым. Кудай буюрса эми чемпион болоюн деген бир жакшы ниеттер бар, Кудай буюрса. Буюрса кийинкисине чемпион болуңуз. Себеби бүгүнкү күнү ардагерлер арасында грек-рим күрөшү боюнча чемпиондор жок да. Дүйнөнүн чемпиону жок болуп турат. Ошондо 20-40 килограмм экен. Буну көп деле кылса болот. Просто азыр эми бир аз кичине разминочный дегенде Бул буттун күчтөрүн сынайт экен да. Бутка күч топтоп. Буттарды өз мышцаларын тонуста алып жүрүш үчүн Биз эртең менен келесизби, кечиндеби? негизи жумуштан кийин келем. Негизи бул жер эми Черезден. Менде бир күнү Барсовский залга барам, күрөш залына барам. Экинчи күнү ушул жерге келип мышцаларды физический нагрузка, физиканы көтөрүш үчүн бул жакка келип турам да. Жогорку кеңеште көп жумуш болуп, чарчап, нерв Анда чыгара турган ушул жери болот да, эң негизгиси. Жеңилдеп кетет экенсиз. Ооба, жеңилдеп. Себеби бүгүнкү күнү саясатты өзүң жакшы билесиң. Саясатта бир топ деген талаш тартыштар болот. Мамлекетке керектүү мыйзамдар болот. Ошого көп деген коомчулуктан негативдер болот. Ошонун баардыгын ушул жерден залдан чыгарып турабыз да. Термени. Эми балалыгыңыз тууралуу кеп кылсак, балалыгыңыз кайсы жакта өттү эле? Кандай тармакта чоңойдуңуз? Туура, мен кичи мекеним Сузак району Кызыл Сеңир деген айылда чоңойдум. Биздин айыл мындай толуу айылдарга кирип кетет. Биздин адырларыбыз жакын. Ошол жерде кой кайтарып, мал кайтарып, кара жумуштардын баарын кылып, жүгөрү эгип, жүгөрүнү сугарып дегендейчи. Ушундай баардык кара жумуштарды аткарып чоңойдум. Мен апам дагы мугалим болгон. Мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлдүм. Көп бир тууганбыз. Баардыгы бир туугандардын баардыгын ата-энем жогорку билимди кылды. Баардыгы жалпысынан 15. 15? Ооба. Анан жалпысынан баардыгы билимдүү. Мен бир туугандарым менен сыймыктанам. Баардыгы өз жумуштарын иштешет.
эч кандай мамлекетке зыян келтирген эмес, коррупцияга аралашкан эмес десем болот. Ошондуктан ушундай бир атабыз менен апабыздын ушундай жакшы тарбиясын көрүп, айылда чоңойдум. Ата энеңиз тууралуу да бир аз айта кетсеңиз, алардын Атам- сизге берген тарбиясы. Атам Икрам Устамкулов 60 жыл эл агартуу тармагында кызмат кылды. Убагында мындайча айтканда, ошол малдарда биринчи мугалимдер дегендей эле биринчи мугалимдин статусуна тең иштеген Токтогулдан баштап ошо Жалал Абад областынын бардык районунда иштеген, районо болуп дагы иштеген. Атам кыргыз тили адабиятынан сабак берчү. Анан атам көп нерселерин махал лакаптар менен сөздөрдү ушундай айтып, райондогу кандай бир чогулуштар болгон болсо, ошол жерлерге эң бир активный катышкан, ошол жерде калыс сөзүн айткан адам болгон. Ошол эле бизге берген тарбиясы дагы ошондой болгон да. Мүнөзү ушундай бекем, каттуу. Мени атам бир мындай караган көз карашы менен эле бардыгын мен түшүнчүм да. Ошондуктан бизди абдан жакшы тарбиялады. Ар дайым айтчу, башың көккө жетсе дагы бутуң жерден үзүлбөсүн. Канчалык бак мөмөлүү болсо, ийилчек болот дегендей. Көптөгөн жана ата деген кичинекейиңен баштап эле сага берген тарбиясы ар бир сөздү айтып, бул жакшы болот, бул жаман болот деген нерселерди айтып кете берсе, ошонун бардыгы сен оң кулагыңан кирип сол кулагыңан чыккандай боло берет экен, бирок калат экен да. Ал чыкпайт экен көрсөчү. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошо атам раматтылыктын айткан сөздөрүнүн бардыгы бүгүнкү күнү ошо мен кичинекейимде да ушул сөздөрдү айтса, ошолор бүгүнкү күнү ушул жакта мээнимде калып кеткен экен да, сиңипчи. Апам жөнүндө айтсам, апам башталгыч класстын мугалими болуп иштеген. Бир топ деген балдарды окутуп, тарбиялаган. Апам дагы абдан чыйрак, эч кандай бир ооруса дагы оорусун ооруп атам деп мындай айтпаган абдан кайраттуу аял эле да апамчы. Көп жерден анан экөөнүн бир эмесин айтсам, мен кичинекей жаш балам 5-6 класс болсом керек. Эмеге барып, айылдан Жалал Абад шаарында ошол жерде спорт зал бар эле. Азыркы бүгүнкү күнү Ратбек Санатбаев атындагы спорт зал. Ошол жерде күрөшүп, машыгып, анан соревнования болуп калдым мелдеш. Мелдештен анан күрөшүп атып, анан менин колум чыгып кетет да. Сол колумдан, канаттан колум чыгып кетип, анан ошондо мен эң бир жакын досум бар, Эркин деген. Анан досторум, классташтарым бардыгы мен баары кетип калышкан. Анан ошо дос балам алып барып горбольницага барып, колуму гипстеп, менин жанымда туруп, орусчаны билбейбиз, ал малда орустар көп болчу да. Ошо больницада деле гипстеп, эптеп, эме кылып, ал досум экөөбүз жана ала кет деген остановкага келгенбиз, турабыз. Анан айылдан барып айткан го, ушундай болду, кол чыгып кетти, анан мындай болду депчи. Анан атам Даматовдун москвичи бар эле, көк москвичи бар эле. Анан келип калышты. Келип калды, анан мен колум чыгып кетти, ыйлактап, жаш балам да. Эме кылып атсам, атам айтат, колуң чыгат, бутуң сынат, чыдасаң анан борец болосуң. Анан ушуга эле эме кыла бересиң депчи. Анан апам айтат, сен эркексиң, сен кайраттуу болушуң керек. Сен келечекте чемпион болом десең, мындай нерсе ыйлабашың керек депчи. Мага мотивация берчү да буларчы. Анан ошондон билем да, абдан кайраттуу мындай эме кылып тарбиялашкан да.
Кийин чоң спортко аралаштыңызбы? Ооба. Же Биз мелдештерге катышып жүрдүңүзбү? көптөгөн мелдештерге катышып, бул жерде скутер институтта окуп калдым. Окуп, күрөшүп, анан өзүң билесиң, 91-жылга туш келдик, союз таркап, жаңыдан мамлекет болуп, адамдар биз студент маалда абдан ушундай бир мындай кыйын учурга туш келип калдык да. Кыйын учурга туш келип калдык. Адамдар мамлекет спорт эмес, жөнөкөй адамдарды даже мындай камсыздандырганга шарты болбой калган учурга туш келип калдык. Эми колдон келишинче аракет кылдык, анан ошо ойдон спорттагы Спорт менен жүрсөңүз ачка калчудай кырдаал спорт болуп менен калды. калсаң, эми спортту эми мамлекет тараптан дагы кыйын болуп калды да колдоочу. Анан бир эле спорт менен кетиш дагы ал маалда өтө кыйын болуп калды да. Ошо ойдон эл катары эле кеттик биз дагы, ушу мигрант болдук, иштедик дегендейчи, жумуш менен. Мен институт бүткөндөн кийин мугалим болуп иштедим. 2 жыл иштедим, анан Кайсы жакта? Жалал Абадта скутер институтунун филиалы ачылган. Ошол жерде 2 жыл иштедим. 2 жылдан кийин шартка жараша мен дагы ошо Россия Федерациясына мигрант болуп кеткенге туура келди. Мугалим болдум деп атпайсыз, ошондо айлыгыңыз канча эле? Чынын айтсам, ошондо барып келген жол кираме жетпейт эле да. Мен эми айылдан барып келет элем да. Анан ошондуктан айласы кеткенге туура келди да. Канча жашыңызда үй бүлө курдуңуз? 25 жашымда. 25 жашымда. Үй бүлө болуп, Аллага шүгүр, балдарым бар, кыздарым бар, баардыгы ден соолугу бекем. Аллага шүгүр. Алар да Балдарды спортко жакын, спортко машыктырып атам, барып атышат. Ушу 5 баланын атасы экенсиз, өмүр баяныңызды карасак. Ушу балдарды тарбиялоодо эмнеге маани бересиз? Балдарды тарбиялоодо эң негизгиси адам болуп чоңоюу. Улууну урматтап, кичини ызаттап, эң негизгиси биздин өзүбүздүн кыргыздын нукура мындай салт санасын билген, өзүнүн мусулманчылыкты билген, адамгерчиликтүү, өзүнүн мамлекетибизге мындай мекенчил болгон патриот, ушундай намыскөй уул кыздарды тарбиялаганга аракет кылып атам. Бүгүнкү күнү жаман эмес, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күнү кичинекей балдарым да ушу спортко жакын, билим алып атышат. Анан өзүбүздүн желегибизди, туубузду көргөн жерде Кыргызстан деп мындай кыйкырып, анан өздөрүндө да кичинекей биздин Кыргызстан желеги бар, ошону көтөрүп алып жүрүшөт. Ушундай бир мындай Аллага шүгүр дейм, бүгүнкү күнү колдон келишинче ушундай бир жакшы бир тарбияны берип атам. Жакшы эле чоңоюп атышат. 2000-жылдардан тарта ишкерлик менен алектене баштапсыз. Сиз ошол ишкерликти эмнеден баштагансыз? Алгач жана Россияга кеттим деп атпайсызбы? Россияда башталды ишкерлигиңиз. Эң негизгиси Россия Федерациясына барып, мына ошол жактан биринчи барганда эле эми билесиңер да, барганда эле эч кандай бир мындай даяр жумуш же ошо даяр бизнес эч жерде жок. Барганда эле грузчиктен баштадык. Жүк ташып, ошол жерден ошо менен жүк ташып, ошо менен иштеп, анан ошо жердин иштин көзүн менен таанышып дегендейчи. Ал жерде кандай жумуш иштеп атканда, өзүң билесиң, биринчи тааныш иретинде ошол жерде грузчик болуп иштедик, анан тааныш ашырып, анан өзүбүз жеке жумуш коюп дегенде ошол менен башталды да баардыгы. Жеке бизнес, анан ошол жерде жеке бизнес коюп, өзүбүздүн иштерди коюп, бир топтогон кыйынчылыкты өткөздүк да. Биз барган маалда анда кыргыздар аз болчу. Анан
эми бүгүнкү күндө эле кандай, бирок бүгүнкү күндө эле өзүнүн кыйынчылыгы бар. Бирок ошол маалдарда биздин прописка маселеси, квартира маселеси, анан жөн эле көчөдө кетип атканда ал жактын ички иштер министрлигинин полициялары, ал жерден милиция полициялары жөн эле документ текшерип, документке требованияны ушундай күчтүү эле да, токтотуп эле штрафовать этип, же болбосо бир эмелерге алып кетип эле ушундай көп маселелер болчу да. Ошондой бир топтогон кыйынчылыктарды өткөзүп, бирок ошого карабастан иштеп, ал жерден жумуш коюп, бир топ деген айылдаштарыбызды, жердештерибизди Россия Федерациясына алып барып, ошол жерден жумуш менен камсыз кылып. Эмне тармакта баштадыңыз? Биз жана строй материалдарды сатат элек. Строй материалдарды сатып, ошол жерден курулушка керектүү материалдардын баардыгын ошол менен соода кылат элек. Ошонун баардыгын бир топ деген айылдаштарды, жердештердин көбүн алып барып, ошол жерде иштетип, бүгүнкү күнү азыркыга чейин ыраазычылыгын билгизишет, рахматын айтышат, көбү үйлүү болду, үйлүү, жайлуу болду дегендейчи. Бир топ деген ошондой бир кызматтарды кылдык да. Учурдагы бизнестериңиз да ошол тармактарбы же дагы деле уланып келатасызбы? Азыр эми билесиз да, жанагы депутаттар азыр ишкерлик менен алектенсе болбойт, бирок эми сөзсүз түрдө инилерим иштеп атышат баардыгы. Бир туугандардын канчанчысыз сиз? Менден кийин 3 карындашым бар. Кичүү. 3 карындашым бар. Анан азыркы күнгө чейин ошо биз алып барып тарбиялаган балдар баары чоң бизнесмен болуп калышкан, чоң ишкер адамдар. Ошо Россия Федерациясында бүгүнкү күнү инелерим иштеп атат. Жакшы эле баары. Жогорку кеңеште мындай ыкмаларды колдонбойсузбу? Жок. Катнашчыларга, катышууларга карата. Жок. Бул эми ушуну башка жерде колдонбош үчүн баардык эмени ушул жерден чыгарабыз. Бул нерсени бүгүнкү күнү жаман нерсени, жаман агрессиянын баардыгын бүгүнкү күнү Грушадан чыгарыш керек. Адамдардан эмес. Ошо Өзүңүз саясий карьераңыз 2015-жылдан башталыптыр. Бизнестен депутаттыкка келүү максатыңыз эмне эле? Эмнени көздөп депутат болоюн деп чечтиңиз? Туура айтасыз. Негизи бүгүнкү күнү биз эми көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп калдык да. Ошол эле буга чейинки канча деген депутаттарды өзүбүз дагы шайладык. Бирок ошол эле маалда айылдагы көйгөйлөр, элдерибизге болгон көйгөйлөр чечилбей келген да. Көп маселе. Ошонун эң негизгиси мигрант болуп жүргөндөн кийин мигранттардын укуктары корголбой келген да. Ошондон сырткары ошолорго жардам берүү, мигранттардын үнүн жеткизүү, карапайым элдердин үнүн жогору жака жеткизүү менин эң биринчи алдыга койгон максатым ошо болгон да. Аллага шүгүр келип, Алланын каалоосу менен, элдердин колдоосу менен 2015-жылы депутат болуп келдим. Келгенден кийин эң биринчи эле мигранттардын маселесин көтөрдүм. Андан сырткары мигранттардын эң бир орчундуу маселеси бул груз 200 болчу да. Эламан өзүң билесиң, мен ошол маселени көтөрүп чыккам. Груз 200-ни самолет менен бекер алып келдим. Мен ошо мигрант болуп жүрүп, ошол жерде иштеп жүргөндө эле элдик чындык коом деп некоммерческий организация куруп, түздөн-түз кыргыз диаспоралары менен, посольство менен иштеп, бир топ деген жарандарыбызга юридикалык жактан да жардам берип жүрдүк.
ошо груздивестилердин баардыгын бул жака жөнөтүп, мамлекетибизге жөнөтүп турдук. Ошону келгенден кийин бул жерде көтөрүп, анан мамлекет жактан ушул маселени койдум, бирок аны аткара албайбыз, башка деген көптөгөн себептерди айтып, бирок ошол маалда өлгөн жарандарга үй бүлөсүнө 50 000 сомдон бере турган болгон. Бүгүнкү күнү бул азыр 100 000ге чейин көтөрүлүп калды. Мына ушул маселени чечип, анан ошо эле регистрация маселеси боюнча, ошо боюнча кыргыз мигранттарын Россия Федерациясында мындай бир аз да болсо мындай жеңилдиктерин 6-чакырылышта көтөрүп, бир тобун чечтик да. Жардам менен. Анан 2 жолку чакырылыштын депутаты болуп отурасыз. 6-чакырылыш менен 7-чакырылыштын ортосундагы бир 3 айырманы айтып бере аласызбы? Учурда парламентте атмосфера кандай өзгөрдү бийинки чакырылышта? Эми атмосфераны айтсак, эми өзүңүздөр билесиздер, 6-чакырылыштын 6-чакырылыш бул парламентаризм, парламенттик башкаруу десек болот. Ошондой болгон айтылышы. Бирок ошондой учурда деле парламенттин чындыгында орду жакшы эле болчу да. Азыр бүгүнкү күнү эми өзүңөр жалпы элди жакшы билет, президенттик башкаруу. Бүгүнкү күнү парламенттин эч кандай согласиясы, макулдугу жок эле, көп нерсени өздөрү президенттик башкаруу болуп чечип келет да. Бир топ маселени. Анан баа бере албайм сөзсүз түрдө, себеби мен 6-7-чакырылыштын депутаты болуп турам. Себеби ошондуктан бул коллегалдуу орган. Ар бир депутаттын, ой пикирин сыйлаш керек, сыйлашым керек. Мен сын айтканга укугум жок. Буну эл баа бериш керек. Барбы мындай? Эми эл баа берет да. Сиздер жана элдер баа берет. Баа болбосо да бир айырмачылыктарын айтып берсеңиз. Айырмачылыгы Мурдагыдан балким бир аз тушалып калгандай болду деген сындар айтылат. Эми сөзсүз түрдө айтпайм, азыр бүгүнкү күнү президенттик башкаруу. Депутаттын бир мындай аны укпайт деле го дейм сөздөрүнчө. Министрлер көп мурдагыдай тоготпой калды, укпай калды деген айтасыз. Анан негизи бул бизге депутаттарга бул элдин ишеними, эл шайлагандан кийин бизде бүгүнкү күнү бир гана микрофон бар. Мына ушул микрофонго биз элдин көйгөйүн кандай болбосун биз айтышыбыз керек да. Тилибизди кесип алса дагы ошол жерден да айтышыбыз керек да, бул нерсеничи. Болгону болгондой айтыш керек. Мына ошол нерсе. Эми бул ким кандай деңгээлде жумуш алып барып атканын бул бир гана эл өзү баасын берет да. Болду, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качат этип бербегиле көп. Мурдагы чакырылышта жеке өзүңүздөн дагы карасак өзгөрүүлөр болду да. Мисалы жаңылып айткан сөздөрүңүз көп талкууланчу, демиңиз көтөргөн демилгелер коомчулукта сын айтылчу. Анан кийинки чакырылышта мурдагы чакырылышта бийликке да көп сын айтканыңыз байкалчу эмес. Кийинки чакырылышта такыр бир сиз трансформация болуп, бир башкача нукта элдин талабын айта турган депутат болуп келдиңиз да. Бул имидж мейкерлер менен иштедиңизби же бул тажрыйба менен келдиби? Жок, бул нерсе бул багы мен 6-чакырылыштын депутаты болдум, анан 7-чакырылышта, 6-чакырылышта 1 жыл мөөнөтүбүз узарып 6 жыл депутат болуп калдык. Бул маалда биз тажрыйба менен да, мен эч кандай эмелер менен, имиджменттер менен иштебейм. Эч кандай андай нерсе жок. Мен өзүм жардамчыларым менен гана иш алып барам. Основной көбүнчө мындай элдер, мен ар бир карапайым эл менен түзмө-түз өздөрү менен байланышам да. Өздөрү менен жолугушам, көчөдө жүрөм дегендей. Мен жалпысы менен ошолордун көйгөйү менен. Бул жерде эч кандай бир мындай эми бул
тажрыйба десек да болот. Анан мен эч кандай деле бул жерде мындай жаңылыктуу деле нерсе жок, чынын айткандачы. Гомосекс жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча Өзүңүз жакшы билесиз, Эламан. Ошо 6-чакырылышта дагы мен эң биринчи мектеп мафиясы боюнча балдарды акча жыйноо мектепте 61-мектептеги директору Низовский эле ошо менен болгон ызычуу, андан сырткары коррупционерлердин балдары мамлекет жумушка келбесин деген мыйзамдарды көтөрүп чыкканмын. Андан сырткары өзүң билсең, ошо мамлекеттик бала бакчаларды алып ошол жерде жеке менчикке өткөзүп алган нерселерди мен ушул маселелерди бир топ көтөргөм да. Ошо эле анан бүгүнкү күнү тилекке каршы биздин өлкөбүздө дагы жанагы ошол маалда айтканга тилим келбей калган гомосексуализмдер бүгүнкү күнү дагы мындай көп экен. Ушулардын талаш тартышы менен да ызычуу болуп бир топ деген ызычуу болгон да. Ошонун баардыгы мен буга чейин коррупционерлерди, баягы мектептин мафиясын көтөргөндөн ушулардын баардыгы ошол маалда баардыгы мага карата бир атака болуп, бул кайсы жерден жаңылат экен деп анча мынча жердеги сөздөрүмү монтаждап элдерге жаман көрсөтүү максатында болгон да. Бирок Кудай бар экен билесиң, чын жүрөктөн мен буну мамлекетибиз үчүн күйүп, биздин келечегибиз балдарга үчүн күйүп айткан нерсеми эми ала баарын биздин жүрөгүбүздөгү нерсени билет да. Ошол нерсесине мен кайра элдин колдоосу менен 7-чакырылыштын депутаты болуп келдим да. Ошондуктан мен эч бир мындай өкүнбөйм дагы. Бул нерсенин баардыгын өзүң 6-чакырылышта деле ал жерде жакшы билесиң. Эң биринчи ошо коррупционерлер боюнча, мектеп мафиясы боюнча мен көтөрүп чыккам да. Бийликтин кайсы бир кадамдарына чечкиндүү сындарды айтканыңызды азыраак байкаганбыз 6-чакырылыштан. Кийинкиде көбүрөөк айта баштадыңыз. Анан мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси депутат Асылбек Жээнбеков менен дагы мамилеңиз жакшы экени айтылып келет. Азыр алар менен катышыңыз барбы, кандай? Негизи Эламан, мен жалпы элдер менен баардыгы менен катташым жакшы да. Бүгүнкү күнү 6-чакырылыштагы мурунку менин коллегаларым, депутаттар менен дагы бүгүнкү күнгө жөнөкөй карапайым эл менен дагы менин мамилем баардыгы менен жакшы да. Асылбек Шарипович Жээнбеков ал менин коллегам болгон. Ал биздин төрага да болуп турду. Ошол маалдагы катташыбыз, ошол маалдагы мамилебиз абдан жакшы болгон. Бирок мен мурунку бийлик менен иштеп аткан учурда мен жакшы болуп бүгүнкү күнү ошол маалдагы, бүгүнкү күндө эч ким айта албайт. Мен бир айыл өкмөт же болбосо бир аким койгон эмесмин, бир кадр койгон эмесмин, же болбосо бир бизнести башкарып отурган эмесмин да. Мен адамгерчиликтүү, коллега катары, адам катары мамилем жакшы болгон. Тазабек Икрамович боюнча да суроо болуп атат. Сиз боюнча да может туруп турасызбы сиз дагы? Суроо берсеңиз. Кандай дейсиз? Мына бүгүнкү күнү семьям да жакшы болуп турам да. Биз 6-чакырылышта чогуу иштешип калдык, чогуу жүрүп калдык. Мына бүгүнкү күндө экөөбүздүн сый урмат башында түшүнбөстүк ар кандайлар болду, бирок кийин бири-бирибизди туура түшүнүп, мына бүгүнкү күнү экөөбүз көрүшкөн жерде кучакташып, учурашып, бири-бирибизди акыбал сураштып турабыз. Ошондуктан мен баардыгы менен жакшымын, бирок эч кандай бүгүнкү күнү Жээнбековдор менен жеке мамилем жок. Бүгүнкү күнү мен азыр бир аз туура маселе көйгөйдү айтып койгон үчүн көбү менен байланышкандан алыстап калышты окшойт деп ойлойм. Бирок мен ошол эле элдердин көйгөйүн айтып келатам. Балаңыздын атында Сооронбай Жээнбековдун атынан койгонсузбу? Ооба. Мен Сооронбай Жээнбеков ошо 2017 жылы президент болгондо 2018 мен уулум төрөлүп атын Сооронбай деп койдум да. Бул жакшы ниетте келечекте депутат болсун, премьер-министр болсун, келечекте эл башкарган президент болсун деп ар бир ата эне өзүнүн баласын жакшы бир ниетте коет да. Пайгамбарлардын атынан коет. Жакшы адамдын, сен жакшы журналист болуп атасың, эртең сени көрүп
Сенден кийинки адамдар же болбосо бир досторуң уулду болуп калса Эламан деп коюшу мүмкүн. Мисалы Баяман деген канча ат бар, Еламан деген канча ат бар дегендейчи. Кудай буюрса, мен да бир жакшы мамлекет үчүн жакшы бир кызмат кылып, бир жакшы бир нерселерди кылсам, менин атыман дагы балдардын атын коюшум мүмкүн да, Бүгүнкү күнү Камчы Кыдыршаевдин атынан коюп атат, эгиздерди Садыр Камчы коюп атышат, ошондой эле да. Сиздин дагы ушу саясатта кыйла такшалып калдыңыз. Азыркы учурда бийликтин кадамдарына кандай баа бересиз? Чечимдерине бийлик чыгарган. Мен эми бүгүнкү күнү бийликтин аракеттери болуп атат, иштери болуп атат. Мен ага эми жалпы эл өзү баасын берет. А мен колдогон, кээде колдой турган мыйзамдарды колдоп атам. Өзүмө мындай туура келбеген же болбосо мындай өзүмө эмес, мындай бул мыйзам биздин келечегибизге туура келбейт, же болбосо бир мындай өзүм элге туура келбеген мыйзамдарга мен өзүм сөзсүз түрдө каршы пикиримди, каршы сөзүмдү, каршы добушумду берип элетам да. Мен эч бир мындай Бийлик демилгелеген мыйзамдарга каршы чыккан учурда кандайдыр бир басымдар болду? Андай басымдарды мен сезген жокмун. Эми болсо болуп аткандыр, бирок мен мага жеке келип бетиме эч кандай мындай кысым болгон жок. Мандаттан бир топ депутаттар ажырап калышты. Ошол кайсы бир демилгелер колдобой койгон үчүн же дагы бир байланыштар үчүн сиз дагы ошентип жеке позицияңызда турам деп, анан мандаттан ажырап калам деп коркпойсузбу? Мен айтат элем, мандатты мага биринчи Алла берген, анан эл берген да. Бүгүнкү бийлик же болбосо бийлик башында тургандар мага мандатты берген эмес. Ошондуктан мен мандатымды алып коем же болбосо башка дегенден мен коркпойм. Бул эң негизгиси биз эл менен болушубуз керек, ошо. Анан сиздин демилгелеген мыйзамдарыңыз дагы азыр талкууга алынып жатат. Алардын бири шайлоочуларды милдеттүү түрдө катыштыруу добуш берүүгө. Болбосо аны жазага тартуу, айып салуу сыяктуу. Мына 3-чү ирет кайрадан жакында эле демилгелеп талкууга коюп турсуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Бул кайра артка кайтарса да кайра эле көтөрүп атасыз да? Жок, артка кайтарылган жок. Мен биринчи чыгарганда жанагы акчалай штраф коюуну көп жактан ушу мындай бир аз болбой калды, туура эмес болуп калды. Анан конституцияга туура эмес келип атат деген көп жөбөлөрдү айткан үчүн мен өзүм кайтарып алып, кайрадан оңдоо түздөп мен кайра азыр сунуш берип, азыр киргизип атам. Азыркыда кандай жаза киргизилди? Азыркысында ошо айыл өкмөттөрдө жанагы справка бербөө же болбосо зачетканы бербөө, ар бир министерство өзүнүн иштегендерин ошо мыйзамдын негизинде контролго алуу да. Бүгүнкү күнү биз укук менен милдетти унутуп калдык да. Биз укук деген менен милдетти. Кече эле алыска барбайлы, кече эле дагы Ошто болгон шайлоодо дагы канча адамдан эч канча бир мындай шайлоочу келген жок да. Бул 30% жеткен жок. Бул деген эмнени билгизет? Бул адамдардын кайдыгерлиги да. Бул келечекти ойлобогондугу. Мына бүгүнкү күнү биздин жаштарыбыз депутаттарга же болбосо парламентке бир топ деген сын пикирлерди айтат, требованиялары күчтүү, бирок өздөрү шайлоого келбейт да. Эгерде биз ушинтип шайлоого толук кандуу катышпай турсак, келбей турган болсок, келечекте биз кимдерди шайлап атабыз? Жанагы эле коррупционерлерди, жанагы эле акчасын берип, ошо 30% же болбосо 10%, 20% өзүнүн тааныштарын алып барып шайлоого катыштырып, акча менен катыштырып, ошолор утуп кайра эле келип атат. Анын үчүн биз оңолуш үчүн эмне болушубуз керек? 90% эгерде шайлоого биз элдерибиз катыша турган болсо, ушуну милдет катары билсе, өздөрүнүн укугун милдет катары биле турган болсо, мына ошондо ал акчасыз жок, өзү дагы шайлоого келет эле дагы, өзүнө жаккан келечекте мамлекетибизди оңдой турган же болбосо
коррупцияга аралашпаган, ошол эле биздин жазуучуларыбыз болобу, акындарыбыз болобу, сендей тың журналисттер болобу, мына эл шайлап алат эле да. А бүгүнкү күнү акчаң жок, Акча берип эле алып келип атат деп атасыз да. акча берилип, ошолор алып келип, шайлоого өзүнүн тааныштарын акчасы менен катыштырып, мына ушулар утуп эле келип атат, кайра эле коррупционерлер келип атат. Аны биз кантип бөгөт коюшубуз керек? Мыйзам аркылуу коюшубуз керек. Ошондо сиздики бериле турган жаза айыл өкмөттөрдөн жанагындай маалым каттарды бербей маалым каттарды, Анан министрликтер бардык кызматкерлери, мамлекет кызматкерлерди милдеттүү контролдоп, милдеттүү түрдө контролдоп, анан кийин контролдойт да өзүчү. Анан жана студенттер барбай койсо зачеткаларын киргизбей коюшу, экзаменге киргизбей. Ушундай бир чара колдонбосо бул мындай болбой калды да. Анан мен айтып атам, дем алыш күнү бүгүн адамдын укугу качан бузулат? Бизде базар күнү же суббота күнү болот атпайбы? Адамдар дем алыш күнү. Мен мыйзамда жумуш күнү, жума күнү, пятница күнү бир убакыт 3 саат, 4 саат убакыт берели. Жана жумушчулар дагы баары ошол жерде иштеп аткан иштеген жеринен барып туруп, анан форма 2-ни киргизүү. Бир областтан бир областка барып, студент болсо Бишкекте окуп атса, пропискасы Баткенде болсо ал жака барбайт да. Кайсы жерде кимдин пропискасы болсо, ошо форма 2-ни кайра киргизип, ошол жерден шайлоо катышууну киргизип атабыз да. Бир топ деген жакшы эмелер да. Бул биздин келечек үчүн. Биз эртеби кечпи бул нерсеге барабыз да. Бүгүнкү күнү президентибиз дагы бул мыйзамды курултайда көтөрүп айтканын угуп калдым, что жакшы буну колдош керек дегенчи. Биз эгерде андай кылбасак, бүгүнкү күнү жогорку кеңешке, референдумга, президенттик шайлоого бул нерсени милдет катары укук элдерибизди ушуга киргизип алсак, бул анда бул мамлекетибиздин келечегине, биздин жаштарыбызга, урпактарыбызга бир жакшы башкаруучулар, жакшы мыйзам чыгаруучулар келет эле да. Түшүнүктүү. Азыр эми жана акыркы шайлоолор бир мандаттуу округтан өзүнчө бөлүнүп, анан кийин партия менен өттү. Партия менен деле кайра эле бир мандаттууга окшош система менен келди да. Партияны тандайт, анын ичинде бир талапкерди тандайт. Анан бир мандаттуу округтан бир нече депутаттар кетип калып, кайра шайлоо өткөрүп, ага акча кетип атат. Анан сиздин оюңузча кандай ушул бир мандаттуу округтар өзүн актап атабы ушул системаны киргизген? Бул эми бир мандаттуулуктарда сөзсүз түрдө бардыгы эле өзүн өзү актайт. Бул эми атайын, бул менин жеке оюм да. Бул бир мандаттуулуктар ушундай болот экен, анан мамлекеттен кайра жанагы мандат алынса, кайра ушунча акча кетип ушундай шайлоо болот экен депчи. Анан кийин бир мандаттуулуктардын мандатын эмнеден алып атат? Бүгүнкү күнү мыйзамдуу алынып атабы же мыйзамсыз алынып атабы? Мына ушуда да. Бүгүнкү күнү мыйзамсыз алынгандар да көп болуп калып атат да. Бул 2 жыл, 3 жыл өзү кеткенден кийинки өзүнүн арызы менен кеткендер булар дагы азыраак санда да. Бирок көпчүлүгү мыйзамсыз мандат алынып аткан дагы ошол жагын караш керек. Мен ойлоп атам, мен бул ушундай бир мандатта ушундай зыян көбүрөөк болуп атат деп кийинки шайлоону партийныйга өткөзүп, анан кийин ошо партияда деле бир мандат шайлагандар болот. Ошол жерден партиядан бирок бир адам деле тандаса, ошол жерден контролдоп. Эми партияда кийинки парламенттик шайлоодо кайсы партия келет? Тандалма партия келе, ошол жака тизмеге ким кирет? Мына ушул дагы сөз да. Бул дагы вопрос да. Демек, сиз партияда дагы иштегенсиз, мурда кийин бир мандаттуу округтан келдиңиз. Партия менен келген депутаттарды башкаруу жеңилби? Жеңил. Партия менен келген депутаттарды башкаруу абдан жеңил болот. Бир мандаттууга караганда. Бир мандаттуулар бул эми жеке элдер шайлап бир округтан келгенден кийин бул партия менен келгендер эми баардык жактан келет. Анан эми партия менен келдим, эми кайсы бир округтун мындай бир округдан жоопкерчиликтүү болбойт да. Кыргызстанда чоң эме болуп, ошондо бир аз эми ар кандай эмелери бар да. Эми партияда контрол күчтүүрөөк болот, башкаруу оңоюраак болот. Могу жазга маал эрте жазда сизди уят карган бир видео чыкты.
Анан ошону тараткандарды таптыңыздарбы? Кандай жоопкерчилик каралды? Эми негизи мындай да, ар бир мындай көтөрүп аткан же болбосо ар бир адамга бир ушундай бир кароолор каралап, жаман көрсөтүү, элге жаман көрсөтүү нерселер болуп турат экен да. Мен буну 6-чакырыштан бери эле bunday нерсеге иммунитетим күчөп калды, мындай ушундай жаманаттык кылып эптеп элдерге жаман көрсөтүү максатындачы. Ал жерде эми ар кандай мен өзүм сүрөттөрүмү алып ошол жерден мындай видео монтаждап аракет кылыптыр, жакшы элечи. Анан мен арызымды жаздым. Бүгүнкү күнү эч кандай жооп келе элек. Атайын бир топтор бар экен, ушундай бир карылап, ушундай бир жаман көрсөтөйүн дегенчи максатта. Бирок мен арызымды жазып берип койдум. Эң негизгиси мен Кудайга салып койдум да. Кудайга салып койдум. Анан арыз жазылды. Эми бүгүнкү күнү аларды таптыбы, таппадыбы эч кандай Милицияга жазгансыз. ооба, мага эмесин берди элек. Ошонун видеону тараткан авторлор сизге чыккан жок? Балким бир акча алайын деген максат болгондур. Алдын ала жөнөтүп берсең чарба коебуз деген компромат сыяктуу. Жок, андай болгон жок. Эгер андай болсо, ошо чыккан адамдарды кармаш оңоюраак болмок. Ушуга улай эле Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу кеп кылсак, учурда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин деңгээли кандай болуп жатат деп ойлойсуз? Эми бүгүнкү күнү сөз эркиндигин мен эми депутат катары мен өзүм сөз эркиндигим бар. Мен өзүм бүгүнкү күнү өзүм сөзүмдү микрофондон кенен айта алам. Анан калган тараптан болуп аткан мамлекет тараптан сөз эркиндигине болуп аткан басым же болбосо камоолорду эми журналисттер силер мага караганда жакшыраак билесиңер. Ошондуктан бир аз аша чапкандыктар да болуп жатат. Бул эми элдин баары көрүп турат, билип турат. Саясатта достук жок, кызыкчылык гана бар дейт. Сиз саясаттан дос таптыңызбы? Кыйышпас досторуңуз барбы? Саясатта мындай да, туруксуз адамдар ошондой деп айтат да. Анан өзүнүн бир саясаттык көз карашы жок, анан ал жака кетип, бул жака кеткенчи. Мен саясатта бүгүнкү күнү бир топ деген саналаштарым, бир топ деген досторум бар. Биздин ал жерде бир мындай ортого коюп алган бир кызыкчылык жок. Себеби бүгүнкү күнү эң маселе бизде мамлекетибизди кантип оңдошубуз керек, мамлекетибизге кандай пайдалуу мыйзам керек, мына ошо. Ал жерде анан адамдын өзүнөн да, эгерде мен муну кылсам, бул нерсени чечсем деп дос болгон адам, бул саясатта эмес, жөнөкөй мындай жүргөндө дагы алардын жолу эч качан мындай жакшы болбойт да. Мекенин деп күйгөн биздин абдан мындай күчтүү жигиттерибиз бар да. Ошолар менен дос, ага ини, мындайча айтканда группалаш же болбосо мындай бир жакшы мамиледе калдым да мен. Ошол эле 6-чакырылыш досторуңуздан бир экөөнү атай аласызбы? Эми азыр бир экөөнү айтсам калганы калып калат дагы эме кылат да. Менин досторум эми көп айтпасам деле баары билет. Анан кийин бүгүнкү күнү мен 6-чакырылыштагы деле группалаштарым, досторум мына катташып турабыз, чакырып барып турабыз, жолугушуп турабыз дегендейчи. Азыр бирөөсүнүн атын атсаң, бирөөсү калат. Бирөөнүн бир бетиң өпсөң, бир бетиң калат дегендей. Неге мен досум эмесминби деп чыгат деп атасыз? Менин досторум бар. Саясатта дагы бар. Эс алуу учуруңуз каякта өтөт? Кантип эс алганды жакшы көрөсүз? Негизи бизде кыргыздар кандай эс алабыз? Сөзсүз түрдө каникулга чыкканда тоого чыгышыбыз керек. Тоонго чыгып, ошол жердин тоонун энергиясын алып, кымыз ичип дегендей, анан сөзсүз түрдө айылга барып, туугандар менен, анан эл катары эле ысык көлүбүзгө барабыз, бир жумалык загар алып, 1 жылдык загарды ошол жерден алып, анан жумушка даярданабыз. Демек, жайкы каникулуңуз дагы ушулар менен өтөт. Кудай буйруса ошондой. Рахмат, ишиңизге ийгилик, бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Эламан, сага да ийгилик, ар дайым ушундай курч журналистсиң, абдан ушундай шуңан кайтпа, келечегиң алдыда, Кудай буйруса жакшылыктар болсун, жакшы күндөр жолугалы.